Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 ноябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал Ташкент шаарына Борбордук Азия мамлекет башчыларынын экинчи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн барганын басма сөз кызматы билдирди. Өлкө башчылар көп кылымдар бою достук жана ынак кошуналыкка негизделген кыргыз-өзбек мамилелериндеги динамикалуу өнүгүүнү канааттануу менен белгилешти. Ошондой эле эки тараптуу кызматташуунун келечегин Кыргызстан жана Өзбекстандын соода-экономикалык, маданий гуманитардык чек ара мамилелерин өнүктүрүү чараларын талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков жана Шавкат Мирзиёев өлкөлөрдүн мындан ары өз ара аракеттенишүүсү боюнча биргелешкен жакынкы пландарды белгилешип, ошондой эле кыргыз-өзбек стратегиялык кызматташуунун бардык спектрлерин кеңейтүүгө кызыктар экенин билдиришти. Баракелди сайты. Президенттер кантип кол коюшат? Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын документтеги кол тамгасынын сүрөтүн жарыялады. Пашинян баракчасына Бишкектеги ЖККнын саммитинин жыйынтыгында биз көптөгөн документтерге кол койдук деп жазды. Кечээ Бишкек шаарында ЖККнын саммити болуп өттү. Мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаранын жүрүшүндө негизги делген көчөлөрдүн дээрлик бардыгы жабылып, 4000 милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздады. Ички иштер министрлигинен белгилегендей, коомдук тартипти көзөмөлдөөчүлөр кызмат өтөөгө керектүү бардык нерселер менен камсыздалган. Ысык тамак уюштурулуп, кезектешип, нөөмөткө туруу жана жылынуучу пункттар жасалган. Бирок Facebook тармагынын колдонуучусу Сыймык Жапыкеев милициялардын белгисиз имараттын ичинде мешке жылынып отурган сүрөтүн жарыялады. Бир кызматкер бутун отко кактап жатканын көрүүгө болот. Автордун айтымында сүрөттөрдү ага милициялар өздөрү жиберген. Эшикте ит өлгөн суук, 20 мүнөт жүрүш мүмкүн эмес, тоңуп каласың. Милицияга эмне деген мамиле? Уят, өкмөткө уят, же тамак, ысык чай гана. Булар 2 күн эшикте түнөштү. Ойлосоңор деп жазган ал. Ал эми ички иштер министрлиги аларга жылынуучу пункттарды уюштурганын, райондук администрацияларда кошумча чатырлар тургузулганын айтты. Термос менен ысык чай жеткирилип, ал үстүнөн эч ким сутка турган эмес деп билдирет. Милиция кортеж өткөн учурда гана корчоодо турбаса, калган учурда имараттардын ичинде болгон деп ишендиришүүдө. Элдик медиа сайты. Бишкекте Көзү Азиз жүргүнчүнү салбай койгон айдоочуну Яндекс такси жазалады. Көзү Азиз кардарды жеткирүүдөн баш тарткан Яндекс такси кызматынын айдоочусу эми буйрутма кабыл албайт. Маалыматтар боюнча ага сервиске кошулууга мүмкүнчүлүгү берилген жок. Бизде өзүбүздүн айдоочулар жок. Биз таксопарк өнөктөштөр менен иштешебиз. Биздин кызмат дароо ал адамга карата чара көрүп, анын мындай жүрүм-турумуна биз жол бербешибиз керек болчу. Эми ал мындан ары Яндекс такси аркылуу буйрутма ала албайт деп билдирет фирмадан. Эске салсак, Бишкекте Яндекс таксинин өнөктөшүнүн айдоочусу Көзү Азиз жүргүнчүнү жеткирүүдөн баш тарткан. Ал чакыруу болгон жерге келип, жүргүнчү Көзү Азиз экенин көргөндөн кийин унаадан чыгарып салган. Себебин кол таягы унаасын чийип салат деп түшүндүргөн айдоочу. Элдик медиа сайты. Алай районунун Талды суу айылында Памирлик кыргыздар үчүн 7 үй курулат. Бул тууралуу Талды суу айыл өкмөтүнүн башчысы Данышбек Кеңешов билдирди. Анын айтымында Памирлик кыргыздарга үй куруу үчүн 1 гектар 20 сотук жер бөлүнгөн. 7 үй курууга мамлекеттен 10 миллион сом каралган. Үйлөрдүн долбоору даяр. Учурда үй куруучу компанияларга тендер жарыялаганбыз. Компаниялар катталып жатышат. Ар бир үй 4 бөлмөлүү болуп, узундугу 11 метр жана туурасы 9 метрди түзөт. Буйруса 2020 жылдын апрель айынан баштап курулуш иштери башталат, деди айыл өкмөт башчысы. Талды суу айыл өкмөтү толуу болгондуктан кыш узакка созулат. Кечээ 28 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев улуу жана кечээ Памирден Кыргызстанга көчүрүлүп келген этникалык кыргыздар үчүн 2019 жылы бериле турган 10 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөнүн билдирди. Анын суроосуна жооп берген вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Алай районундагы курулуш иштерине 2020 жылдагы бюджеттин эсебинен 17 миллион сом бериле турганын айткан. Турмуш KG сайты. Бишкек шаарынын Киев менен Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбө репортерго билдирди. Анын айтымында жүргүнчүлөрдү ташыган номер 143 кечи автобус менен Honda үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Окуя болгон жерде тез жардам кызматы иштеген.
Бүгүн 29-ноябрда Бишкектин 1-Май райондук соту президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун камакта калуу мөөнөтүн узартты. Соттун чыгарган чечимине ылайык Ниязов 2020-жылдын 9-февралына чейин СИЗО 1де калтырылды. Эске салсак, мурдагы президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов барымтага алуу, массалык башламандыкты уюштуруу беренесинин негизинде номер 1-тергөө абагына киргизилген. Элдик медиа. Кыргызстан тууралуу ыры окуган кыргыз кызы. Социалдык тармактын колдонуучулары ыры окуган кыргыз кыздын видеосун активдүү бөлүшүүдө. Кыз ырды өзү чыгарып, анда өлкөдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири коррупция жана кыргыз тили тууралуу кейиген сөздөрүн айтты. Я люблю тебя, Бишкек, но не тех, кто тебя грабит. Мол, за родину душу, а на деле людей души. Слушай, если больно, ты кричи. Мы не быстро тебя от клопов избавим. Сидя на кресле. Мен кыргыздын баласы, жолду салам, акча албайм, таза кармайм, артка салбайм, качып кайтпайм, жерди сатпайм, калкты сактайм, көп сөз айтпайм. Решай сам. Молчи, терпи, живи, как подобает гражданину этой страны. Но, когда наступит крах, когда увидишь боль в глазах потомков, ты только не кричи. Орусчаны сен сүйлөп, кыргызчага чаң баскан. Сен өлкөгө көмбөгөн. Бул жазуудан не пайда? Ач көзүңдү, кыргыз калк. Сен айтпасаң, мен айтпасам, ким баштайт?